Бизден ата-бабаларыбыздын наркы менен салтында кумар оюну бар беле. Ата-бабаларыбыз кумардан пайда тапкыла деп айтты беле. Кумардын түбү чыр деп айтып келет кыргыз илгертен баштап. Кумардын түбү чыр деп. Ана биздин ата-бабаларыбыздын наркы салты ушундай болгон. Акылбек мырза кайра айтып атасыз, Таиландда, Филиппинде, Баланчыда 400 миллиондон пайда табат экен деп. Ошол пайда таап аткан мамлекеттерди жараткан тарабынан жазалап миллиарддаган долларга чыгашага келтирип атат. Саламатсыздарбы? Азыр Кыргызстанды дөңгөрөтүп, Кыргызстан бардыгы талкуулап жатканы бул кыргыз-тажик чегарасы. Ошол жерде көптөн бери жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болуп жүрүп, Ташиев Канчөп бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйынына келип түшүндүрмө берди. Ташиев мырзанын сөздөрүн айрым жерлерин чыгарып алып, мынакей азыр аябай көп кызычуу талкуу болуп атат. Укмуш кызуу талкуу болуп атат. Албетте себеп дегенде мен кыргызмын деген жүрөктүн бардыгына бул жер маселеси катуу жакын алынат да. Мату Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Дейле кыргыз эмес. Урматтуу достор, дүйнө жүзүндө кайсы эл болсо, ошонун өзүнүн жери болсо, өзүнүн мамлекети болсо, ошол мамлекеттин ар бир жерине деп баары эле күйүп өлөт. Бизде мисалы азыр мага толгон токой улам суроо келип атат. Мен өзүмдүн Telegram каналымда дагы жооп бергем, башында эле жооп бергем да бул маселе боюнча. Мага мисалы менден сурап атышат, кандай деп ойлойсуң, тигил айыл өтүп кеткен турбайбы, бул өтүп кеткен турбайбы, мындай болуп кеткен турбайбы деп азыр көптөгөн суроолор түшүп, анан социалдык тармактарда жанагы Ташиев мырзанын бир эмелерин сүйлөгөн жерин, айрым жерлерин кесип туруп анан ыргытып анан талкууга жатып атат да. Анын арасында жерибизди сатып ийди, жерибизди эл менен сүйлөшпөй бөлүшүп салды, эмне болуп кетти, туңгуюк, жабык деген дагы сөздөр аз эмес, абдан көп. Ошонун арасында туура болду, жакшы болду, сонун болду дегендерди мен мисалы мамлекеттик жалпы амалдуу каражаттарын эле айтуусунан ошол экилердин ошого мамлекеттик органдарда иштеген адамдар же болбосо мамлекет тарапты көздөгөн блогер көз карандысыз бир ой пикир айткан ошо баары ошо бийликти жактаган адамдарды гана көрүп атам. А бирок жалпысынан мисалы көз карандысыз таптакыр эле бийликке дагы көз карандысыз болгон, оппозициядагы көз карандысыз болгон адамдарды өзүнүн ой пикирлерин айткандарын көргөн жокмун. Же болбосо терс айтып жатышат, же болбосо таптакыр эле айтпай жатышат да. Достор, мен мындай деп айтып кетейин дедим эле. Азыр абдан көп лозунгдар да чыгып атат да. Кыргыз, биз деген кыргыздар өмүр бою ушу жер үчүн, элим жерим үчүн деп, жер үчүн, ар бир карыш жер үчүн, ар бир метр жер үчүн канын төгүп келген, Манас атабыздан бери канын төгүп келген деген лозунг. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эч элге чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам.
Өзүм жалгызбай энемин, 2 уулдун апасымын. Сатарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Озуңтарды айтып жатат да. Мен негизи өзүмдүн позициямды ушу жер боюнча, чек ара боюнча мен тетиги баягы кызуу талкуу болуп, кыргыз өзбек чек арасы талкууланып, ошонун тегерегинде кемпир абадтын тегерегинде дагы сөз болуп атканда дагы ошондо дагы айткам. Анда дагы көп адамдар мени сен кошулмачысың, кызмат көздөгөн үчүн, бийликтен кызмат көздөгөн үчүн ушинтип сүйлөп атасың деп айтты эле да. Себептен мен жалпысынан ошону туура көрүп, кандай кылып чечилбесе дагы чечилди, абдан жакшы болду деп айтып келдим эле. Азыр дагы жалпысынан жакшы болду, кандай чечилбесин жакшы болду десем, эми чечилген албетте жакшы болду, бирок кандай чечилди ошол маселе болуп атпайбы деп ошонун тегерегинде талкуулап атабыз да. Мынакей азыр интернетти карап көрсөк, ошол эки достук айылын алып талкуулап атабыз жана жанагы головной деген водозаборду талкуулап атабыз да. Анан жалпыга маалымдоо каражаттарына, социалдык тармактарга мынакей айылыбыз толуп кетип калыптыр, водозаборду болсо мынакей бул алып салыптыр, ошол эң маанилүү ошол болчу деп айтып атат. Айрымдар жазып атат, биз ошол эки жанагы кагылышуу болгондо менин агам каза болгон, уулум каза болгон, ошол эки достук айылын коргош үчүн каза болгон. Демек алардын жашоосу, ошол эки өлүмү ошол жерде ул өлүп атылып өлгөн текке кеттиби депчи. Мен мындай деп айтат элем да, текке албетте кеткен жок. Алар бир эле айылды эмес, бүт кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүн коргоп атып жанын беришти да. Кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоп атып жанын беришти да. Бир айыл эмес, бир эле жанагы головной водозаборду эмес. Мен дагы ал келишимдин чоо жайын жакшы билбейм. Бүгүн депутаттарга айрым бир түшүндүрмөлөрдү да берди болуш керек, бирок эң негизгиси ошол жерде атайын комиссия түзүлгөн да, өзүңүздөр билесиздер. Ошол эки Камчыбек Ташиев баш жетекчиси болуп, анан атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошол көпкө иштешпеди беле. Туугандар, мен мындай деп айтат элем да, кандай болуп чечилбесин, мен дагы эле позициямды айтам да, бул аябай жакшы нерсе. Азыркы биз мындай жалпы чечимден жулуп алып, мына мореке кетип калган туура эмес болуп калды, могул жагын алдырып жүрүбүз деген таптакыр туура эмес болбогон кеп. Эмне себептен? Достор, биз мындай деп билишибиз керек да, биз канча жерибизге күйсөк, тажиктер деле ошончо жерине күйөт. Ошончо эле күйөт. Тажиктерде дагы азыр ошол жерде отуруп алып талкуулап, ичи өрттөнүп, мисалы могул жер кетип калыптыр, тигүү деп өкүрүп аткан деп толтура. Биз мисалы ошол достукта жашап аткан адамдар болсо, албетте ошол жерде кайсы бир баягы дайыма көрүп жүргөн, ата бабаларынан бери, илгертен бери мал багып жүргөн немени, жерин баарын могул тажикке кетип калды десе, ал жаны ачыгандан өкүрөт да, туурабы? Ал өкүрөт да, бирок ал ошол достук айылынын эле маселесин көрүп атат, жалпы маселени көргөн жок да. Эми мындай деп айтып кетейин. Ооба, биз азыр минтип талашып, тартышып, тигил жакшы болуптур, бул жер жаман болуптур дей беребиз да. Мен мындай деп айтып кетет элем да, туугандар. Биринчиден, мамлекеттик органдар ошол экини талкуулап атканда кайсы гана болбосун. Азыркы эле бийлик эмес, деги эле кайсы барда жалпы мындай сүрөт бар да, жалпы сүрөт бар. Мынакей могуну берсек, анда могуну алалык. Могул жерди берсек, анда могуну алалык деп анан ушинтип атып анан болот да. Бир дагы чек ара маселеси, бир дагы өлкөдө, бир дагы убакытта, бир дагы тарыхта өз учуусу жок, чири жок, жана 100% бирөө жеңип кетти деген болгон эмес. 100% бир тарапка чек ара маселеси чечилди дегенде билесиңерби качан чечилет? Согуш болуп, кыргын болуп, бир өлкөнү толугу менен басып алганда, ошондо 100% бир тарап ыраазы болушу ыктымал, бирок ошондо дагы убактылуу.
себептен де эгерде азыр бир өлкөнүн жерин басып алган болсо, ал дайыма ызы чуу чыр чатактын өзөгү болуп келе берет достор. Мен мындай деп айтайын. Чегара маселеси бара-бара барып, ушул чегара маселеси бара-бара болуп маанисиз, маанилүү деле болбой калат. Аны мен түшүндүрүп айтып берем, бирок баарын кезек-кезеги менен айтып берейин, достор. Чечилген себеби, эң биринчи себеби мындай да. Чегара маселесинде эгерде тактык болбосо, кагылышы болуп дайыма эле согуш боло берет. Согуш боло берет. Чегара маселеси эң оор маселе. Чегара маселеси, жер маселеси эң татаал маселе. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бул маселе ырчы болуп келген да. Бирок союз учурунда деле бул маселе ойгонуп туруп келе берген. Кантип келе берген? Мисалы союз болсо күчтүү болуп турганда ошол экенин өзүнүн чегарасын момундай эле аныктап туруп эле Кыргызстан менен Кытайдын чегарасы момундай, Тажикстан менен Кытайдын чегарасы, Ирандын чегарасы момундай деп эле алар аныктап койгон себептен күчтүү мамлекет болчу. Бирок ошондо эле Иран тараптан болобу, Кытай тараптан болобу, Өзбекстан, Афганистан тараптан болобу, Ооган тараптан болобу, баары бир ал тараптар мындай нааразы болуп кала берген. Бул биздин чегара туура эмес чечилди деген айтылып келген. Айтылып келе берген, айтылып да келе берет. Япониянын мисалы жер маселеси, Жапондор жер маселеси, Курил аралчаларына дагы деле Курил аралчалары биздики деп атпайбы? Ал жерди мисалы Орусия басып алса деле, ал жерди Орусия мурда эле алып коюп, Орусия чегарасына киргизип койсо деле, азыркы учурда деле Курил маселеси деп көтөрүп келип атпайбы? Мынакей казактар менен биздин чегарабызды биз аныктап алдык. Туура үзөңгү куш боюнча дагы деле маселелер айтылып келет, бирок аныктап алгандан бүтү да казактар менен маселе чечилди. Зымды орнотуп алдык, чоң маселе чечилди, андан кийин башка экономикалык алакаларга өттүк да, достор. Кытайлар менен туура баягы Акаев учурунда чечилип кетти. Дагы деле көп нерселер айтылып келет, бирок чечилип кеткенден кийин, ошондон кийин Кытай менен жакшы алакалар түзүлдү да. Бизде өзбек менен казактар менен чегарабыз чечилек болчу, канча адам каза болду. Улам эле атыш, улам эле бир кырылыш, улам эле бир нерсе болуп кетет дагы, ошол эки кээде күйүп, жалындап чоңоюп кетип кайра мындай. Аягы ким ошол жерде сыздап атты? Ошол чегарада жашап аткан адамдар сыздап атты да. Мисалы мен Достук айылда өмүрү болгон эмесмин. Могул Кыргызстандын мен жеке ой пикирим боюнча 80-90% адамы Достук айылында болгон эмес. 10% адам болгон. Бул ошол жердеги жашоочулар, ошол аймакта жашаган, ошого жакын жашаган адамдар, айрым мамлекеттик кызматкерлер, айрым ошол жерде барып чегарачылар, ошол жерде ошону коргогон адамдар ошолор эле болгон да. Биз толук кандуу иштегенди билбейбиз, бирок отуруп алып эмнегедир ошол эки биз өмүрү барбаган достук боюнча, айыл боюнча өзүбүз адистердей эле өзүбүздүн оюбузду айтып, адистердей эле отуруп алып эле ошол жерде компьютердин аркасында былжырап атабыз да. Моунда болуп калды, туура эмес болуп калды, тигиндей болуп калды. Төрт көчөнүн өмүрү барбасак дагы, бирок төрт көчөнү эле бирөөлөр кыйкырып айтышат да. Головнойду уккан эле бар, түшүнүгү да жок головной эмне экенин, бирок туруп алып могу жерден өкүрөбүз да. Тондар жалпы жөн эле эксперт болуп атпайбызбы, мисалычы? Жөн эле түшүнбөй, билбей, этпей эле эксперт болуп атпайбызбы? А мен мындай деп айтат элем, мен жанагы мына Ташиев айтпады, могул жерлерди бердик, бирок тигилерди алдык деп, анан ошо биз алдык деген жерди аз ойлоп, бирок бердик дегенди ойлоп эле баягы ызы чуу болуп атпайбызбы? Мен мындай деп айтат элем, менин позициям мындай да, кетсе кете берсин ошол жерлер. Кетсе кете берсин. Албетте азыр силер айтасыңар да, сен чыккычысың, сен итсиң, сен кушсуң, сен түшүнбөйсүң, аны эмне сүйлөп атасың депчи. Тондар мен мындай деп айтат элем да, биринчиден бара биздин муун өткөндөн кийин, мисалы, азыр эми бул чегараны аныктадык да, тынчып калат. Эң биринчи кезекте бул тынчып калат дагы, бул маселеге бүттү келбейт. Бул эмнеге мындай тарыхый кадам болду? Эмнеге мисалы азыркы Жапаров менен Ташиев чынында эле азаматтар да, ошол эки жоопкерчиликти алышты да, булар чоң жоопкерчиликти алышты да. Кыргызстанда 30 жылдын ичинде бир дагы президент, бир дагы саясий адам жоопкерчиликти албаган нерсени булар алышты да. Жоопкерчиликти алды деген эмне дегенди билдирет? Эмнеге анда буга чейин саясатчылар ошол экени албай келген, достор? Себеби жөнөкөй эле.
себептеринде ар бир саясатчы мынтип ойлоп келгенде мен азыр бул маселени чечсем дагы баары бир нааразы тарап болот. Баары бир кийин мен бийликтен кеткенде мен өпкөмдү үзөт, балким камап да салат деп ошон үчүн чечпей келишкен. Эч ким чечпей келген. Ыр-чыр болуп кала берген, өзлөрү көкөрөккө минтип чапкылап эле мен кыйын дей берген, бирок эч ким чечкен эмес. Себеби жоопкерчиликти моюнга алган эмес. Бул экөө келди дагы жоопкерчиликти алышты да азаматтар. Эми чечти, аныктады. Кандай аныктабасын, мына аныкташты. Кандай аныктабасын, мен азыр дагы жолу айтам. Мынакей аныкташты. Ошол жерде мисалы зым өтөт да. Азыр өзбек, кыргыз өзбек чек арасында зым өтүп атат да, туурабы? Казак, кыргыз чек арасында зым өтүп атат да. Суунун аркы бетинен көрүп атпайсыңарбы? Кытайда зым өтүп атат да. Туугандар, эми мындай деп айтам да. Мисалы Европада булар өнүккөн, аң сезими бийик адамдар да, жалпысынан айтып келгенде билимдүү адамдар, булар цивилизацияны бизден 200-300 жыл алдыга кечип өтүп коюшкан да. Биз булар 200-300 жыл мурда кечип өткөн жолду эми кесип, эми басып өтүп атабыз да. Булардын азыр тегерегинде чек ара маселе деген жок. Зым деген деле жок. Германия менен Франциянын чек арасын көргөндөр айтып беришет, ушундай эле сызык отурат, момундай эле сызык эле, жөн эле бир сызык турат. Зым деген түшүнүк жок, сызык. Ары бери мындай эле элдер басып жүрөт. Керек болсо бир кафенин ичи экиге бөлүнгөн да. Бир кафе ресторан ошол жерде тамак иче турган жай мындай эле сызык менен отурат. Монтип отурсаң, досуң бул жерде сызыкта, сен бул жерде отурасың Германияда, бул жерде Франция отурат. Ушинтип бөлүнүп калган сызык эле. Эмнеге анда сызыкты чийип коюшкан? Жөн эле могул сызыктын биягындагы Германиянын аймагында турган үстөлдөр, булар салыкты ошо Германияга төлөшөт. Могул жерде Франциянын аймагында турган үстөлдөр салыкты Францияга төлөшөт. Болду, башка айырмасы жок. Калган бардыгы момундай эле жуурулушуп эле биргелешип жашап калышкан. Түшүнүк деген жок. Мына могу чек ара тигүү деген. Бара аң сезимдүү өлкө ошо экиге келет. Эми элестеткиле, менин бул кыялымдагы бирок кайсы бир деңгээлде мен чындап эле билем. Биздин муун эмес, биздин балдарыбыз эмес, биздин неберелерибиз эмес, биздин чөбөрөлөрүбүз эмес, достор. Келечек муун, жибирелерибиз балким ошентип ынтымакта жашап калат. Өзбекстан менен Кыргызстан менен мондай бир эле сызык болуп калат. Ошондо айырмасы жок болуп калат. Элдер ушул Фергана өрөөнүндө минтип эле жашап калат. Кыргыз аймагыбы, өзбек аймагыбы, тажик аймагыбы ушундай эле бир сызыкта жашап калат. Жөн эле сызык эле болуп калат. Мындай аралашып эле жүрүп, ошол эки аң сезимдүү өлкө ошол экиге келет. Буга эмне түрткү болот? Буга эң негизги бир жашообузда чакырыктын бири бул суу маселеси түрткү болот. Достор, суу маселеси. Бул суу азайгандан азайып барып, бардыгы суу деп бөлүшүп жашап калат. Себептен мындай болбойт. Кыргызстанда тоолор бар, ошол жерде суу бар, кыргыздардыкы эле, тажиктерде тоолор бар, бул тажиктердики эле болбойт. Бардык өлкөлөр отуруп, кел чогуу ичелик, чогуу жашайлык деп калат. Антпесе согуш болот да. Ошон үчүн маани деле болбой калат. Бул келечекте, кийинки алыскы келечекте. Сам деш керек болчу да. Мынакей салгылашып, тытышып, кырылышып атып, анан аныкташты го, бул ошол экиге биринчи эле кадам. Бул аябай жакшы нерсе. Азыр эми жок дегенде буга чейин эгер ошо зымдарыбызда жок болуп жанагынтип кырылып атса, эми мындай зымдарыбыз болот. Эми көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Бул сүйлөшүүлөр, талкуу татаал болгонун жанагы нерселер көрүнүп атпайбы? Жанагы төрт көчө нейтралдуу ойдон калат. Кырылыш болгон, көп адам каза болгон, төрт көчө нейтралдуу болуп, эч кимдики, тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы дагы эмес болуп калат деп атпайбы? Бул эмнени билдирет? Кыйын татаал сүйлөшүү болгонун билдирет да. Силер азыр дагы айтасыңар, бул Карпбеков деген бул шүмшүк, бул дагы кошомат кылып атат деп, чей, андан алысыраак ойлосоңуздар азыр. Андан алысыраак. Туугандар, мынакей чек ара деп канча мамлекет дагы эле кырылышып өлүп атат.
кырылышып өлүп атышат. Ошо чек араны аныктай албай. Канча деген мамлекет согуштун 99%, дүйнөдө согуштун 99% бул жер үчүн да, чек ара үчүн да. Мына Украина эмне болуп атат? Өлүп атат го. Кырылып миллиондогон киши ар жагынан дагы, бер жагынан дагы өлүп атат го. Жер үчүн да, жер маселеси үчүн. Эми ошонун ичинде саясий да маселелер толтура, бирок ошонун ичинде жер үчүн. Мына Крымды алып атат, Донецкти алып атат, Луганскты алып атат, кырылышып атышат да жер үчүн. Жерибиз үчүн, жерибиз болот, эгемендүү болобуз, тигинтебиз, минтебиз деп. Биз жерибизди аныктабасак, бизде деле ушундай согуш боло берет да. Тажиктер менен мына кыргын болду го. Кырылдык го. Согуш боло берет да, туугандар. Кырылып канча эр азаматтарыбыз өлүп кетти. Кеп бир эле айылда эмес, дейле жалпысынан кызыкчылыктады. Ошон үчүн жана достук үчүн мен тиги туугандарым, мен иним өлгөн, эмне бекер өлдү деген туура эмес ал. Бекер өлгөн жок. Ошон үчүн кырылышып атып, ошондой баатырларыбыз болуп туруктуулукту берип аткан үчүн кошумча аргумент болуп, тиги тажик тарапты дагы ушул жерге сүйлөшүүгө алып келди да. Тажик тараптагы кой ушинтип кырылыша бербейлик. Булардын дагы эр азаматтары бар, булардын дагы куралдуу күчтөрү бар. Булар дагы ошол эки үчүн өлөт. Кел, андан көрө ошону чечели деп алар келишти да. Бул аябай жакшы нерсе да. Кандай гана болбосун, аябай жакшы нерсе. Бара кийин 200-300 жыл өткөндөн кийин, аңсызыбыз дагы бийиктеп калгандан кийин баары маанисиз болуп калат, анчалык маанилүү болуп калат. Ушундай эле бир сызык болуп калат. Мынакей чек ара аныкталбаган Палестина менен Израиль эмне болуп атат? Ал жерде чек ара аныкталган эмес да. Согуш, уландан согуш болуп кым эле чыкпайбы? Чек ара аныкталган эмес себептен. Чек ара жок ал жерде. Жана Палестина автономдук сектор менен Израилдин ортосунда чек ара жок. Дагы эле аныкталбай элек. А бирок Израиль ошол эки аныкталбаган үчүн улам баскынчылык саясатын жүргүзүп келатат да. Чек ара расмий аныкталбаганы үчүн. Ошон үчүн чек ара аныкталганы абдан жакшы да. Мына Карабахта, Азербайжан менен Арменияда жана Карабахта расмий чек ара аныкталган эмес. Мына эми аныкталды го. Эми келишим түзүп башташты го. Эми араң канча деген ошол жерде адамдар каза болду. Канча деген адамдар кырылып кетти. Албетте, ал жерди мисалы эгерде биз кой муну бербейбиз, биз утушубуз керек, толук кандуу 100% биздикине чечиш керек дей турган болсочу, бул деген эми биринчиден мындай тупик жол чечиле турган. Экинчиден анда сен тиги курал жарагыңды толтура чогулуп барып басып алышың керек анда Тажикстанда. А басып алуу турган мүмкүнчүлүк жок да. Кыргыздардын баары кырылып өлүп калабыз да. Алар да кырылат, биз да кырылып өлүп калабыз да. Ошондой эле болот. Туугандар, ошон үчүн бүгүнкү күндөрү бул тарыхый нерсе болот, аябай тарыхый нерсе болот. Мына көрдүңүздөрбү, эч ким жоопкерчиликти албай аткан себеби эле ушул болчу да. Булар кооптонуп кетишкен да жашоосуна. Кой кийин эмне болот, мени отургузуп салышат деп себеп дегенде баары түшүнгөн. Чек ара маселеси эч качан элди толук кандуу тиги тараптан дагы, бул тараптан дагы ыраазы кылбайт. Чек ара маселеси чечилгенде эч качан бир тарап утпайт. Эч качан тажик тарап 100%, кыргыз тарап 100% деген утпайт. Андай болбойт, достор. Андай болбойт. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Ошону биз түшүнүп, кичине анан рахмат дешибиз керек. Мен чын дилимден ыраазымын. Ушу бийликке, ушу Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташеевке ушу чек ара үчүн ыраазымын да. Мен жанагы өзбек кыргыз чек ара болгондо деле мындай боло берди да. Кемпир абадтын тегерегинде эле кылыш боло берди да. Бирок башка маселелер талкууланган жок да. Башка жер кеткен, тигинткен. Албетте бирөөнү беришиң керек болот бир жерди. Мынакей эң маанилүү болгон головнойду деле айтты го. Головнойду дагы ошол эки суунун мына ошо агым менен ошол жер негизи аныкталчу. Ошон үчүн 50% тажиктерге кетти, 50% бизге кетти деп айтты го, мисалычы. Бул дагы билдирүүнү көргөзүп атат да. Талкуу кыйын болгон үчүн негизи кыйын болду да. Бирок чечилип, эң аягы анттап алган аябай сонун да. Эгерде ошол мынакей азыр кайсы бир берүүлөрдү мына ошо тынчтык жолу менен ошо чек араны ошондой чечүү үчүн ошону берүүгө туура келсечи, берилбей калганы жакшы да. Биз
могул жерде Бишкекте отуруп алып, айрымдары Бишкекте, айрымдары тетиги чет өлкөдө отуруп алып, кыргыздын жерин берип атасың деп өкүлүп былжырап атышпайбы? Былжырактарда жеткен иттер да ошол душмандар да же өзлөрү чечпейт кыйратып, же бирөө чечсе дагы көрө албайт да. Ошол эки чегараны билиш үчүнчө канча деген адамдар ошол чегарага жакын жашаш керек да. Чегарага жакын жашоо деген элдик болбой калды да, күнүгө коркуп, күнүгө титиреп. Ошон үчүн элдер кете баштады да. Күнүгө титиреп, күнүгө канча ал жерде жаш балдар каза болуп өтүп кетти. Жаш балдар. А жанагы биз Бишкекте отурган биздин балдарыбыз өтүп кеткен жок да ал жерде кырылып. Биз тиги чет өлкөдө отурган биздин балдарыбыз өлүп кеткен жок да. Отуруп алып эле былжырап бирдекени сүйлөй беребиз. Кош колдоп, рахмат деп чечип салыш керек, бүтүрүп салыш керек. Тынчтык келишимин түзүп салыш керек. Андан кийин анысы аныкталгандан кийин анан чегара ачылат өзбектердей болуп. Андан кийин анан мындай карым катнаш жакшы болот. А суу маселеси мындай, отуруп алып дагы бирөө былжырап, мынакей головной болсо, биздики болчу, головной үчүн балдар өлгөндө атпайбы? Суу маселе мындай, мындай деп айтып келейинчи, суу маселени тажиктер дагы, кыргыздар дагы менчиктеп, мондай кучактап ала албайт бар. Эртеби кечпи, эми бул биздин муун бактылуу муун. Биз жыргал жашоодо жашап атабыз. Суубуз бар, мөңгүлөрүбүз бар. Эртеби кечпи бул азайып атып жок болот, жерде суу тартыш болот. Ошондо чегара маанилүү болбой калат. Ошондо баардык тиги ылдый жакта низовия рек деп коет. Эми тоон башында отургандарга кыйын болушу мүмкүн, суу меники депчи, бирок ылдый жактагылар айтат, сен же чогуу чара отуруп алып, могу калган мамлекет менен чогуу чара отуруп алып, ушу суу маселесин биз чогуу чечебиз. Же болбосо анда сени жок кылабыз баарыбыз биригип туруп, анан сууңду биз жалпы чечебиз деп айтат да. Ошондой болот. Кийин бул чакырык келип, орчундап келе берет. Биздин кибирелерибиз ошол экелердин жашоосу накта кыйын болот. Суу тартыш болот, элдин саны көбөйөт. Ушундай болот. Көп кыргын болот, көп согуштар болот суу үчүн. Бирок ошого чейин биз моуну ынтымактуу чечип алып, андан ынтымактуу жашаганды үйрөнүп, ынтымактуу ресурстарды бөлүшүп, суу болсо чогуу чара ичкенге үйрөнүп алсак, кандай сонун нерсе. Азыр ошол эки достук айылынын ошо головнойго жакын адам айылдарда ошол жерде жашаган адамдардын мен абалын мисалы эми анчалык түшүнбөсөм түшүнгөнгө аракет кылып атам. Алар сүйүнүп атышат. Ошол экини эптеп чечилип атат деп. Анан бирок бир чети ошол жерде адамдар турган ата бабасынан бери мен жерим деген ошол эки бүттү бул тажиктин жери дегенге албетте мындай катуу тиет. Бирок бул маселени биз бир айылды, бир ошо головнойду чыгарып алып анан сүйлөбөшүбүз керек. Муну жалпысынан кылды да. Жалпысынан чечилди. Кандай чечилбесе дагы аябай жакшы нерсе болду. Чоң окуя болду. Тарыхый окуя болду, достор. Тарыхый окуя болду да. Биз муну бийликке да кол чабышыбыз керек, бул ыраазы болушубуз керек. Ушул чечилди. Качантан бери келаткан жаңжал чечилди депчи. Бул чоң согуштун бир себеби, эң негизги себептердин бири жок болду дегенди билдирет. Эми кичине тынч болуп, жай алып жашап калабыз дегенди билдирет. Бул деген эртең согуш болуп кетсе, балдарыбыз ошол жака кетип курман болуп болбойбу деген кооптонуу жок болот дегенди билдирет. Бул деген нерсе, достор, тиги эми согуш болгондо бюджетибизден акча жетпей калбайдыбы? Азыр биз канча мынакей триллион тиги бюджетибиз болду деп өкмөт мактанганы менен, бийлик мактанганы менен, тетирде бир согуш болсо мындай суудай эле агып кетет да. Келейген тиги Россия могу жерде 3 жыл кичинекей Украина менен согушам деп айласы кетип, тиги Түндүк Кореяга барып ошонун эме солдаттарын, ошонун тиги боеприпастарын алып келип атпайбы? Эмне тиги жыргагандан алып келип атат дейсиз. Ошол жерден барып карыз сурап келип алып келип атпайбы? Келейген Россия туруштук бере албай кыйналып аткандан кийин биздин жана чогулткан акчабыз, байлыгыбыз деп атканча тетирде согуш 3 ай болгондо, 3 жыл эмес 3 ай болгондо кедей болуп, элден мондай мурдоосу тугуп, элден акча сурап, башка өлкөдөн акча сурап жатып калабыз. Согуш деген бул укмуш нерсе. Ондар ошон үчүн менин оюм, биз аябай кубанышыбыз керек. Ошол
менин жеке оюм боюнча ошол баягы президенттер аягында эми азыр бул жогорку кеңештен талкуу болуп ратификациядан өтүп анан президенттер кол коюп ошо менен бүтөт да. Ошол күндү мен мисалы сунуштайт элем, бул Кыргызстанда майрам күнү болуп коюш керек. Өзбек, кыргыз өзбек чек арасы менен эми кыргыз тажик чек арасы чечилген күнү ылайыктап майрап коюш. Биз болсо революция күндөрдү майрамдап атпайбызбы? Революция күндөрдү майрам эмес, революция күндөрдү бул деген трагедия күндөрү деп коюшубуз керек. Кыргыз өлкөсүндө болгон трагедия күндөр деп аны майрамдабашыбыз керек. А бирок могул маселелер кандай чечилсе дагы, эмне болуп чечилсе дагы, бирок муну биз деген майрам күн кылышыбыз керек да. Эки өлкө тең. Бир дагы чек ара тарыхта жөн бир тараптын эле ыраазычылыгына, бир тараптын эле пайдасына чечилген эмес тарыхта. Андай болгон эмес, болбойт дагы. Жер маселеси өтө оор маселе, өтө татаал маселе. Анан ушундай тынчтык жолу менен кан төгүлбөй чечилген маселе, чек ара маселеси бул абдан жакшы. Абдан жакшы. Бул демек ушу мындай өзүбүз мындай бийиктик деңгээлге келди, кайсы бир деңгээлде ошону чече алдык, эрк жетти дегенди билдирет да, достор, туугандар. Ошондуктан эми мен майрам катары кабыл алып атам, ошо эки президенттер кол коюусун күтүп атам. Мен эгерде бул бийлик аны майрам күн катары тааныбаса дагы, мен өзүм майрам күнү деп тааныйм. Ошону айтып коеюн дедим, достор. Биз ошо тынчтыкты баалайлы жүрөлүк. Рахмат.